Ошол Бишкекте 39 көчө бар экен. Могу көп менен кылган бул 39 көчө. 39 көчө түштүктөн түндүктү мындай соединять эткен да. Анан бирок ортосунда темир жол бар, кызыл менен өткөнчү. 39 көчө менен келатып, анан кайра 9 эле жерден пропускной мост же шлагбаум бар да. Эртең менен машиналар баардыгы келип ушул жерге тыгылат, эртең менен келатканда. Же кечинде кетип атканда баардыгы келип туруп ушул жерге тыгылат да. Мен ошо жана сиз айтып калдыңыз эле, ушул суроо эмнеге жаралып кетти? Сиз олорду сыртка чыгарып атпайсызбы? Ушул железный дорогандагы сыртка чыгарганга мүмкүнчүлүк барбы же жокпу? Болбосо жана 6 эле мост болуп атпайбы? 9 мост. 39 көчөдөн 9 мост болгону пропускной. Дагы бир 9 мост курса болобу? Жок дегенде кийинки жылга проектисин включать этип бере аласызбы? Же эч болбосо жөн эле шлагбаумдарды да коюп койсо. Ошондо мына биздин борборубузда Бишкекте пробка маселеси реалдуу түрдө чечилет эле да. Биз буну бир жума дрондорду учуруп изилдедик да. Ушуга бир көз карашыңызды айтып койсоңуз. Темир жол генералдык план боюнча сыртка чыгарылат, бул биринчиден. Экинчиден, биринчи кварталдын ичинде Айбек Жанышбекович тыгын маселелерин чечпесе жумуштан кетет. Кийинки сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Акылбек Сомекович, кече комитетте бир эки суроо бердим эле. Жумушсуздук боюнча, анан азык түлүк маселеси боюнча. Ал боюнча азыр сизден толук маалыматты алдым, толук түрдө ынандым. Мен сиздерге ошол жанагы бир нерсени суранып кетет элем. 128 000 иш орун түзүлөт деп айттыңыз да. Ошону алдын ала бир министрликтер маалымат берип койсо, кайсы жерде болот, кайсы заводдордо болот, алдын ала эл билсе, ошол башка бир мамлекеттерге бараардын астында мүмкүн Кыргызстандын өзүндө мына сиз айткандай 24 жылы биякта иштеп калар деген бир неме. Экинчиси жана азык түлүк маселе боюнча да айтып калдыңыз. Аны дагы Минсельхоз аягына чыгарса, маселе чечкидей болуп турат. Ал эми экономист финансист катары айтып коеюн. Эми профицит деген бул өтө жакшы нерсе. Буга мен сизге алкыш айтат элем. Толук түрдө колдойт элем. Менде мындай маселе деле жок, бирок бир маселени бияка көтөрбөй эле коеюн дедим эле, бирок сиздин чечимиңиз керек болду Акылбек Сомекович. Ошон үчүн мен бул маселени көтөрөйүн деп чечтим. Бул Бишкек шаарында болгон бир көйгөй, тыгын көйгөйү маселеси, пробка маселеси. Сайтты көрсөтүп койгочу. Байкасаңыз Акылбек Сомекович, экранды. Атайын дрон менен бир изилдеп чыктык да. Ошол Бишкекте 39 көчө бар экен. Көп менен кылган бул 39 көчө. 39 көчө түштүктөн түндүктү мындай соединять эткен да. Анан бирок ортосунда темир жол бар, кызыл менен өткөнчү. 39 көчө менен келатып, анан кайра 9 эле жерден пропускной мост же шлагбаум бар да. Эртең менен машиналар баардыгы келип ушул жерге тыгылат, эртең менен келатканда. Же кечинде кетип атканда баардыгы келип туруп ушул жерге тыгылат да. Мен ошо жана сиз айтып калдыңыз эле, ушул суроо эмнеге жаралып кетти? Сиз олорду сыртка чыгарып атпайсызбы? Ушул железный дорогандагы сыртка чыгарганга мүмкүнчүлүк барбы же жокпу? Болбосо жана 6 эле мост болуп атпайбы? 9 мост. 39 көчөдөн 9 мост болгону пропускной. Дагы бир 9 мост курса болобу? Жок дегенде кийинки жылга проектисин включать этип бере аласызбы? Же эч болбосо жөн эле шлагбаумдарды да коюп койсо. Ошондо мына биздин борборубузда Бишкекте пробка маселеси реалдуу түрдө чечилет эле да. Биз буну бир жума дрондорду учуруп изилдедик да. Ушуга бир көз карашыңызды айтып койсоңуз. Темир жол генералдык план боюнча сыртка чыгарылат, бул биринчиден. Экинчиден, биринчи кварталдын ичинде Айбек Жанышбекович тыгын маселелерин чечпесе жумуштан кетет. Үчүнчүсү, азыр туура сунуш берип атабыз. Жана железнодорожный разъезддерди кеңейтишибиз керек да. 3'tü эмес, 1'di деп атабыз, 1'di эмес, керек болсо 5'ти урам десе Айбек Жанышбековичке биз акча беребиз. Ошондо анда мөр менен убактылуу ошондой кылып чечип турайлы, бирок генералдык план боюнча темир жол шаардын сыртына чыгып кетиш керек. 39 көчөдөн 9 пропускной болсо, дагы бир 9'ду куруп койсок, мен ойлойм бул тыгын маселеси чечилет эле. Рахмат. Анан дагы бир маселе, Акылбек Сомекович, мен кече ушул проондун ар кандай проекттерин карап көрдүм да. Гендерный бюджет деген бар экен. Биз тилекке каршы бул жылы заявканы кеч калып берип калыппыз, албай калыппыз. Бирок гендер десе эле мына аялдардын укугу эмес. Бул жерде керек болсо мектеп курганга, садик курганга акча берилет экен да. Эгерде эмне деп жазып койсоң, аялдар, айымдар, мындай биздин өзүбүздүн кыздарыбыз өзүнчө туалет болот, өзүнчө болот деп мындай ссылканы берип койсоңуздар, алар ошондой мектептерге курганга толук мүмкүнчүлүк бар экен да. Же садикти дагы ошентип койсо. Атайын изилдеп карап көрдүм да, эгерде ушундагы мүмкүнчүлүк болсо, эми Элдер Жолдубаев сизге болсо керек, кийинки жылга карап көрсөк. Возможностьтар бир эле укукта
Рахмат. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, Акылбек Сомбекович, баяндамаңызды уктук, абдан жакшы. Мына могу мен Лейлек районундагы мектептер боюнча токтолуп кетейин. Учурдан пайдаланып мына элдин аманаты президентибизге Лейлек районунун элдери ыраазычылык билдирип атышат. Ошол жанагы мамлекетибиз боюнча 100 мектеп быйылкы жылдын эсебинен аяктайт деп. Ошонун арасында биздин райондо да мектептерибиз бар. Ошо президентибизге чоң рахмат. Кийинки маселе ушул Лейлек районундагы бала бакчаларга дагы бир көңүл буруп берсеңиздер. Лейлек районунун Кулунда айыл өкмөтүнө караштуу Ак Арык айылында бала бакча абдан проблема болуп атат. Акылбек Сомбекович, ошону бир өзгөчө көңүлүңүзгө алып, ошо эмки жылдын эсебинен биздин районго дагы бир жакшы бала бакча салып берсеңиздер жакшы болот эле. Кийинки маселе, азыр эле мага ушул Лейлек районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүнө караштуу Арка айылынын тургуну келиптир. Юлдашева Жылдыз аттуу эжебиз. Ушул 2021 жылы, 2022 жылы тополоңдо базар бар болчу экен, базарын өрттөп кеткен экен. Ушул сизге өзү жеке жолуккан экен. Ушул базардын маселесин чечип берсин мага. Жеңил конструкциянан салдырып бергенге аракет кылабыз деп туруп, одасын берди эле деп азыр келип кайрылуу дагы жазып берди. Сизге азыр өзүм берип коеюн. Ушул эженин кайрылуусун да карап берсеңиздер. Берип коюңуз, Шоро Сейитович. Акылбек Сомбекович, бул маселе боюнча ал эжекебизге атайын эмелер бөлүнгөн болчу. Биринчи жолу да, экинчи жолу, бирок ушул тартип боюнча биз бүт барын бергенбиз. Анан эмеге кредитке да ээ болчу ал эжекебиз, себеби 15 миллионго чейин доступ бергенбиз. Эгерде ошо кредитке кайрылса, ошо кредит менен берет элек. Мүмкүнчүлүгү бар ошо кайрылганга. Сиздин катыңызды карап чыгайлык дагы анда. Менин катымды карап чыгыңыз, анан ушул кредит алган экен. Кредит алып 2021 жылы өрттөлгөн базардын эсебинен жаап мурунку кредитин жаап да, быйыл алыпчы. Ошонун жаңынан карап берип бир жардам бериңиздер дейт. Анан кийинки маселе ушул 2021 жылы, 2022 жылы жана тонолгон үйлөр боюнча дагы азыр элдер чалып атышат. Ошол маселелер боюнча дагы качан биздин жанагы компенсация маселеси берилет деген суроону узатып атышат да, Акылбек Сомбекович. Азыр биз социалдык объектилерди куруп бүтөйлү, андан кийин кайрылабыз. Ага чейин мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Түшүнүктүү. Акылбек Сомбекович, жанагы өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, аймактык реформа депчи. Ушул Лейлек районунан Баткен районуна бир аз токтоп турсаңыздар кандай болот? Делимитация бүтпөйүнчө Тажикстан менен пока кое турабыз. Ошо элдер суранычы ошол бир аз токтоп турсун деген сураныч менен кайрылып атышат. Ошону бир аз жардам берип карап койсоңуздар. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Акылбек Сомбекович, сиздин азыр жана слайдтан толугу менен айтып өттүңүз. 2022-2023-2024 жылдагы бюджеттин аткарылышы боюнча жумушунда мына көрүнүп турат. Жана айттыңыз, мына ноябрда ички дүң проекти 1 миллиардка чыкты деп. Сизге куттуктайм өзүңүздүн командаңыз менен. Мына 22-23 жылда мына каржы министрлигине тиешелүү бажы кызматы, салык кызматы өзүнүн жумуштарын көргөзүп атат. Ушу планды аткан, жалпы эле ушу планды аткарып аткан ушу министрлик ведомствого чоң ыраазычылык билдирип кетем. Мына жакшы пландарды аткарып атасыңар. Анан мен бир суранычым бар эле, Акылбек. Мен былтыр Ала Медин районуна тиешелүү Таш дөбө деген айыл бар. Ошол жерде 1 жылдан бери жана Орталыш менен Таш дөбө, кечирип коюңуз, Орталыш менен азыр Байтык айылы. Ошо ортосунда скважина казуу боюнча 5 жолу тендер өткөргөч жумушчу жасалбай атат. Ошол жерде менен суунун башында турат Таш дөбө Воронцовка деген айыл. Ошо айылда ушунгүнгө чейин скважина казалбай 200 метрге ушу иш токтоп турат да. Акылбек Сомбекович, ушуну көзөмөлгө алып койсо, мен ойлойм, мына Нурдан Кемел жаңы келди, мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси болуп. Мен ойлойм, ошо 2024 жылы ошол маселени чечет деген ойдобуз. Аркы жогорку айылда Бербулак деген айыл бар, 32 гектар. Ал дагы былтыр килди деп мына жерде
элдик жыйында кабыл алынган да ошол боюнча. Ошол боюнча 32,5 миллион бөлүнүп да иш аткарылбай жатат да. Ошол жерден Чүй областынын Аламин районунун өнүктүрүү фондунан акча алып, ошо маселени чечип берсеңер жакшы болот эле да. Анан ошол жерде жогору жакта Кашка суу деген айыл бар. Кашка суу биякта Малиновка, биякта Байтык деген айылда. Жогору жакта аларча жактан да түтүкчөнү ал өтүү боюнча да акыбызсың. Ушуга да тапшырма берип койсоң, мыйзам чегинде ошол жактан түтүкчөлөр ал өтүү боюнча жумуш жасама, жогорку айылдын көпчүлүк айылда таза суу менен камсыз болот. Мына бул жерде сиз жана айтып кеттиңиз, 260 миңдей адам таза суу менен камсыз болду деп. Мына жогору жактан ошо маселени чечсеңиз жакшы болот эле. Элде биз бүгүн атайын кайрылды эле ушул маселе боюнча. Акылбек Сүйүнбекович, ошону көзөмөлгө алып койсоңуз. Анан жанагы бизде айтып кетишти алда коллегалар. Жаңы укук коргоо органдарынын республика бюджетке келтирилген зыянды ордун толтуруу боюнча өкмөттүн токтому бар болчу 2008, 2009, 2011 жылда. Ананы жокталыр. Ошону кайра келип 30% чейин генералдык прокуратура укук коргоо органдары ички иштер министрлиги мына бажы кызмат алчу да. Ошону кайра жандандырып берсе болобу же болбойбу? Ушу маселе боюнча. Биз каршыбыз. Буга каршыбыз. Болгон акчанын баары бюджетке түшсүн, бюджеттен анан сиздер менен чогуу бөлүштүрүп турабыз. Ато алар башында жакшы болгон, анан кийин соревнование болуп кетип, ким көбүрөөк чогултат деп, анан ким көбүрөөк акча табат деп, укук коргоо органдары өзүнүн функционалдык жумуштарын дагы бизге милдет кыла баштаганда андай болбойт. Азыр өзүңүздөр уктуңуздар, мына азыр Камчыбек Кыдыршаевич дагы бир тыйынын калтырбай баарын бюджетке төгүп атат. Бирок ошо бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарын органдарга берсе жакшы болот эле. Керектүү учурда сиздер менен акылдашып бөлүп берип турабыз. Рахмат. Негизи мына бүгүнкү жаткан ушу бюджеттин толтурушу боюнча мен колдойм, биздин урматтуу коллегалар чакырып кететин колдоого. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Мирлан Самыйкожодо. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Акылбек Сүйүнбекович, сиздин азыркы берилген отчет ынандырды. Жакшы отчет болду. Эл дагы мындай отчетту көргөндө биз мамлекетибиз бар экен, күчтүү мамлекет болот экенбиз деп ишенип калат деп ойлойм. Бул отчетуңуз ынандырды. Өзүңүздүн сөзүңүздүн аягында жаңы оталган машина деп айтып кетпедиңизби? Анан ой келип кетет экен да кээде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун оталдырып койсоңуздар эмгиче жарым жолго жетип калмак белек деп. Эми мындай жүрүштөр менен, мындай иштер менен, ушундай жетишкендиктер менен кете турган болсок, келечек дагы тумандабай чоң үмүттөрдү арттырат деп биз дагы ишенебиз. Мен айтайын дегеним, мына өзүбүздүн Нарын, мен Нарындан шайланып келгем. Нарынга 852 миллион 736 миң сом бөлүнүп, анын 633 миллиону каржыланды 23 жылы. Бул жакшы көрүнүш болду. 24 жылга 8 миллиард 713 миллион 450 миң сом 172 объект сунушталып атат. Кудай буйруса, бул дагы бүтүп калса эң жакшы болот. Мен ушул жерден биздин Нарындын губернатору Алтынбек Эрешевич бар бекен? Бар. Токтото турсаңыздар жакшы болот эле. Бар экен, Алтынбек Эрешевичке жеке ошол жердин тургуну катары рахмат айткым келип атат, Акылбек Сүйүнбекович. Эмнеге дегенде, салык эмес кирешелерден Нарын быйыл жанагы сиздин пилоттук 713 токтомдун негизинде 110 миллион сом тапты. Туурабы? 110 миллион сом тапты. 3 жылдын ичинде 7 миллиард сом тартылды. Быйыл мына 23 миллион тикелей инвестиция менен алып келип атасыз. Рахмат сизге. Бар болуңуздар, командаңыздар менен ушундай иштесеңиздер, Кудай буйруса, Нарын дагы эртең жакшы болот деген ишеничтебиз. Андан кийинки нерсе, мен эми ушул эле нерсени айтайын деп атам. Маданият, билим берүү жана саламаттыкты сактоо менен спорт. Ушуларга жакшы көңүл бурсак, аябай жакшы болгон атат. Мына маданиятка дагы жакшы көңүл бурулуп атат. Маданият министри дагы ыраазы болуп атат. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздө дагы айтып кеттиңиз. Экинчи ренессанска жараталы деп атабыз деп атасыз. Кайра жаралууну кылалы деп атабыз. Жаңы сындар чыкса, жаңы кинолор чыкса, жаңы
табылгалар чыкса, бул биздин мамлекетибиздин тарыхы байыйт дагы. Спорт жагында, саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагында дагы ушундай көңүл буруулар болсо, анан ушул жаатта 3-4 тармактагы иштеп аткандарга жана ипотечный үй маселелери биринчи орунга коюп берсеңиздер. Менин суранычым ушул. Рахмат. Акылбек Сөмбекович, жооп бересизби? Жок, биз эми каалоо катары болду окшойт. Буюрса, ипотекадан сиз айтып аткандай ушу жалаң маданият тармагында, билим берүү тармагында, анан здравоохраненияда биринчи очередте өзлөрү турушат. Бүгүнкү күнү жеке эле Бишкекте эмес, бүт Кыргызстан боюнча курууга биз камданып атабыз. Сиздин оюңуз такай биздин мыйзамдарда дагы, токтомдордо дагы турат. Алар дагы буюрса ала баштайт. Укук коргоо органдары мурунку бийликтегилер жакшы эле берди окшойт. Азыр дагы 1-2 жыл жакшы карадык. Эми уже социалдык тармактарга очередь жетти окшойт. Сабырдуулуктарына баарына рахмат. Азыр зарплаталары дагы ипотека алганга кичине мүмкүнчүлүк берип калды. Үйлөрдүн баарында биринчи очередте турушат. Рахмат.